жашсың, сен тажрыйбаң жок, сен эмнени билет элең деген мындай менменсикке алып келип, текеберликке алып келип атат. Бирок жаштар байыбыз деген жаланбы. Жакшы го. Ошол эжедей болуп, элдин көйгөйүн алып чыгып, тартынбастан менин кыялым жаштар биздин келечегибиз. Мен садиктерди, муниципалдык мектептерди жакшы шарттарды түзүү. Азыркы жаштар бирок китеп окубайт. Азыркы учурда баланын ар бир китебинен баштап жеген тамагы, жол акысынан бери акча болуп атат. Мамлекет караш керек. Бир китептин суммасы 25 элүү сомго чейин акы төлөшөт. Бир жылдан кийин кантип өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү баалайсыз? Эгер бул жаш депутат бунун сунушу айтыла берет, мунун пикири айтыла берет деген басмалуу болсо, ушул маселени чечем деп баш отур менен киришип иштеймин. Өзүңүздүн рейтингиңизди кантип баалап аласыз? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү? Биз бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинде коноктобуз. Биздин подкасттын темасы жергиликтүү кеңештеги жаштар, жаңы көз караштар деген подкасттар уланып атат. Бизде бүгүн конокто жаңы жаш депутат Айгерим Талантовна. Анда эмесе сөз Айгерим айымда. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин өлкөбүздүн жарандары, жаштар. Аты жөнүм ата өткөндөй Абдыкарова Айгерим Талантовна. Жашым 34-тө, үй бүлөлүү, 3 балдын энесимин. Так, сиз өзүңүз жолугушуп атканда, элдер менен жолугушуп атканда кандай наказдарды айтты да, же өзүңүздүн платформаңызда эмнелерди чечем, кайсы суроолорду чечем, кантип чечем деп ойлоп жатасыз азыр? Кандай пландарыңыз бар келечекте? Азыркы учурда бизде жарандарды өзүңүздөргө маалым болгондой Кыргызстан өнүгүү жолунда. Ошондой эле Жалал Абад шаарыбыз 3-чү шаар болгондуктан күндөн күнгө өсүп өнүгүү жолунда десем жаңылышпайм. Эми азыркы биздин жарандарга маданий экономикалык жактан, социалдык коргоо жактан биз азыр жергиликтүү кеңештин депутаты болгондон кийин социалдык коргоо жагынан бизде программаларды жазып, үй бүлөнү колдоо, балдарды коргоо, азыркы учурда жарандарыбызды кедейчиликтен чыгаруу, иш менен камсыз кылуу, ушул максатта биз азыркы шайлоочулар менен жолукканда дагы өздөрүнүн мындай жашап жаткан аймагындагы эми жол маселеси, жарыктандыруу, ошол маселелердин баары айтылды, бирок баары иш жүзүндө баары жасалууда. Менин келечекте планым иш орундары түзүү, айыл чарбасынан өндүрүү дегенде бизде бардык мисалга алсам, бизде сүт азыктары боюнча, нан азыктары боюнча, кондитердик жактан ушундай ишкерликти колдоо максатында иш орундары түзүп, ушундай бир кесипкөйлүүлүктү окутуп, себеби мен өзүм ушул багыт боюнча билим алгандыктан ушундай кесип ээлерини окутуп, ошолор боюнча проекттерди жазып, ошолор боюнча иш орун түзүү максатымда бар, планымда бар. Рахмат, Айгерим. Добуш берип атканда сизге жаштардын дагы муктаждыгын, проблемасын камтып келсе деген үмүт коюшат экен да. Ушул өнөр жай комиссиясында жаштардын суроосун кантип көтөрөсүз? Туура, бул жерде азыр жаштардын үнүн угуш керек. Биринчи, жаштарда идея көп, жаштар креативдүү. Азыркы учурда бул жаштардын үнү көп учурда колдоого алынбай келет да. Анткени себеби менен сен жашсың, сен тажрыйбаң жок, сен эмнени билет элең деген мындай менменсикке алып келип, текеберликке алып келип атат. Мен жаштардын үнүн ар бир эми жаштар деген 18 жаштан 30 жашка чейин, 35 жашка чейинки бул классификацияга корсок деле болот, бирок жаштардын өнөр жай боюнча азыркы учурда
эң жакшы соц тармактарда өздөрүнүн жеке идеяларыны, мисалы канткенде азыркы жаштар мисалы мындай эрте эле тез эле байып кетсем деген бир түшүнүк бар да жаштардачы. Анткени себеби бизде азыркы жаштардын колдоо, жаштардын идеясына колдоо боюнча бизде программаларды өздөрүнчө комитет кылып, жаштардын оюн угуп, канткенде мен өлкөмө жана өз турмушума, үй бүлөмө өзүм салым кошо алам деген өздөрүнүн дагы бир жеке идеясы болуш керек да. Ошол себептен азыр эми жеңил өнөр жай боюнча жаштардын кандай идеясы болушу мүмкүн? Азыркы бизде жеңил өнөр жай боюнча азыр биз Жалал Абад шаарында кондитер эң жакшы өнүккөн десем болот. Ошондой эле бизде мына кийим тигүү боюнча цехтерди көбөйтүп, жаштардын иш менен камсыз кылып, ошол боюнча дагы биз көптөгөн сунуштарды, ойлорду жаштарды топтоп биз өзүбүзчө ушундай демилгелер көтөрүп чыксак болот. Эми жаштар байыйбыз деген максат коюшат деп айтып өттүңүз. Бирок жаштар байыйбыз деген жаманбы? Жакшыбы? Жаштар байыйбыз деп бизнеске ат салышып, анан кийин акча көбүрөөк табышса, налогко жакшы да, налогко пайда да. Налогдор түшүп, анан социалдык вопростор да чечилет, социалдык суроолор чечилет. То есть азыркы биз экөөбүздүн маегибиз жаштар баары эле бизнес менен алек болгон жакшыбы, же буну өзгөртүш керекпи? Өзгөртсөк кантип өзгөртөбүз? Ошол эле неме ишканалар, кондитер, тиги бу дегендер, алар эми тоже бизнес чөйрөсүндө болуп атат. Жаштардын социалдык өнүгүүсү боюнча айта турган болсок, кандай долбоорлор сунуштайт элең? Социалдык өнүгүү боюнча эми социалдык коргоо боюнча айтсак, эми үй бүлө боюнча жаштардын үй бүлөдөгү орду, балдарды мисалы азыркы көп учурда балдар ички миграция, сырткы миграция өтө күчөгөн. Балдардын тарбиясы боюнча көп балдар кароосуз калат. Чоң атасына, чоң энесине калып, балдардын моралдык жактан алардын укугу дебеленип чоңоюп атат балдар. Социалдык коргоо боюнча Так, ошондо жергиликтүү кеңеш ал нерсени кантип чечиши мүмкүн? Сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Жергиликтүү кеңеш бул социалдык коргоо боюнча окууларды уюштуруп, семинарларды уюштуруп, Кимге? жергиликтүү жарандарга, ошол балдарды карап аткан 18 жаштан 25 жаштагы кыз келиндерге. Балдарды кароосуз калтырбоо боюнчабы? Жок, үй бүлөнү колдоо боюнча. Үй бүлөдө мисалы кандай болуш керек, аялдын орду кандай болуш керек, баланы кандай тарбиялаш керек, ошол боюнча дагы эң актуалдуу болуп атпайбы азыр? Азыр үй бүлөнү колдоо боюнча ажырашуулар өтө көп. Жаш жубайлардын ажырашуусу ортосундагы балдардын корголуп жатканы, ушулдун баары социалдык коргоо боюнча киришет да. Үй бүлө жөнүндө сөз кылып калдык. Кыз келиндердин үй бүлөдөгү орду дегенде көбүнчө эле кыз келиндер ошол үйдө тамак аш менен же болбосо ушул бала тарбия менен алек болуу дегенди таңдап коюшат да биздечи, биздин маданиятта, культурада, тиги буда. Салт санаа дагы ошол менен байланышкан. Сиз кандай ойлойсуз? Сиздин өзүңүздүн ордуңуз кандай үй бүлөдө? Эми үй бүлөдө аял үй бүлөнү куту деген бир девиз менен жашайм. Биринчи бул үй бүлө жолдошунун кызматын, балдарды туура тарбиялоодо, бул дагы мамлекетке салым кошкон. Балдарды туура тарбиялаган бул келечекте бир мамлекетке эң керектүү инсанды тарбиялоодагы бул үй бүлөдө чоң ролду ойнойт. Мен өзүм үй бүлө боюнча азыркы учурда жумушка дагы аял өзү убакытты туура пайдаланса, жумушуна дагы, үй бүлөсүнө дагы, балдарына дагы убакытты жеткирсе болот. То есть мындайча айтканда, сиздин өзүңүздүн депутат болгонуңуз үй бүлөгө кандай салым кошот?
үй бүлөгө менин үй бүлөм менин депутат болуп эл өкүлү болуп шайланганыма аябай чоң колдоо көрсөтөт. Анткени балдарым мисалга алсам балдарым апа депутат болуп сиз элге көп пайдаңыз тийсе, сиз көп студенттерди окутуп элге керектүү кадрларды даярдап ошол балдарым мисалы ушундай көз карашта көрүшөт да. Негизи менин үй бүлөм, менин жолдошум депутат болуп, сен депутат болуп элдин кызматында иштеп, элдин ишеничин актап, элдин оорун жеңилден көтөрүп, ушундай бир өзүнүн колдоосун көрсөтөт жолдошум. Ошол себептен депутат болуп шайландым. Азыркы учурда эми бизде Кыргызстанда шайлоочуларда, жаштарда негизинен аял кишилер 18 жаштан 25 жашка чейин үй бүлө бүтүп, бала төрөп, бала багып, ошол себептен саясатка аралаша албай келишет. Ошол үй бүлө бүтүп, өзүнүн ордун үй бүлөдөн тапканга чейин эле убакыт өтүп кетет да. Ошол себептен ушундай жаштардын талапкер болуп, депутат болуп келишине дагы бирден бир себеби ушул болот. То есть биз мындайча айтканда үй бүлөдөгү болгон наркты, када салты, үй бүлөдө болгон балага болгон мамиле, тарбияны биз ошол өзүбүздүн иштеп аткан жумушубузда айкалаштырып кетишибиз керек да, туурабы? Ал деген өзү үй бүлөгө залакасы тийбеш керек, же болбосо ошол өзүбүздүн ишибизге залака тийбеш керек. Бул гармония деп коет да. Эми азыр сиз 3 жерде болуп атасыз да. Өзүңүздүн иштеген ордуңуз университет, анан кийин үй бүлө, анан кийин ушул шаардык кеңеш, дагы жаңы коомдук иш пайда болду да сиз үчүн. Бул коомдук иште, туурабы? Айлык албайсыз да депутат катары. Ооба. Айлык албайсыз. Бул коомдук иш. Ошол коомдук ишке көбүрөөк көңүл буруш керек болот да. Биринчи иреттердечи, биринчи жылдары. Азыр сиз биринчи эле депутат болуп келдиңиз да. Жаңы депутат. Мурунку созывда депутат болгон эмессиз, туурабы? Ошол себептен көбүрөөк окушуңуз керек, көбүрөөк башка депутаттардан тажрыйба алышыңыз керек. Сиздин өзүңүздүн тажрыйба алмашууда кайсы депутатты атап өтөт элеңиз? Кайсы депутаттар сизге ошол жогорку кеңештин депутаты болобу, же былтыркы шаардык, Жалал Абад шаардык депутаттардын арасында иштеген тажрыйбалуу депутаттарды айтып өтөсүзбү? Ким сизге модель болгон? Мага депутаттыкка эме кумир туткан депутат демексиз да. Мен эме Жалал Абад шаардык кеңешинен Айзат Абдыкадыровна деген ал эжени мен ошол эжедей болуп, элдин көйгөйүн алып чыгып, тартынбастан баардык жөнөкөй жарандардын маселесин көтөрүп чыккан депутат, чыныгы депутат катары көрдүм. Айзат эжеке былтыркы созывда депутат болгон. Кайсы маселелерди көтөрдү эле сиздин эсиңизде? Ал эже боюнча социалдык боюнча маселелерди көтөрөт. Конкретно мектеп, садиктер, негизи билим берүү тармагына көбүрөөк маселелерди көтөрөт. То есть жанагы өзгөртүү, коомдо өзгөртүү, ошол 5 жыл депутат болсоң, бир коомдо ошол Жалал Абадда эле бир өзгөртүүнү киргизип койсок, ал деген ошол созыв менен байланыштуу болот да. Мисалы үчүн Жалал Абад шаарынын кеңешинин депутаттары өтмөк мосту чечим чыгарышып, ошого акча бөлүштүрүп, анан ошол Кыргызстанда биринчи жолу өтмөк мост ошол Жалал Абадда неметилген да, киргизилген. Анан ошол созывдын депутаттары ошол менен сыймыктанышат да. Азыр тияка бияка өткөндө айтат, биз баштабадык беле, биз баштагандан кийин анан ушундай кылса болуп турбайбы деп башка шаарларда баштаган деп атышат да. Ошол сыяктуу сиз өзүңүздүн эңсеп келген бир немеңиз барбы, чечүү жолуңуз? Ушу шаарды ушундай нерсеге айлансак, жолдор, мосттор же болбосо мектептер, кандай кыялыңыз бар? 5 жылдын ичинде кайсы кыялды аткарам деп ойлоп атасыз? Менин
кыялым жаштар биздин келечегибиз. Мен садиктерди, муниципалдык мектептерди көбүрөөк курганга, көбүрөөк ушул Жалал Абад шаарына жаш жеткинчектерге жакшы шарттарды түзүү. Анткени Жакшы шарт дегенде кандай? Азыр шарт начарбы? Азыркы учурда биринчи Бабкина мектебинде бир класста 50-ден 60 окуучулар окушат да. Ошол себептен азыркы эми типовой 25-30 окуш керек негизи. Ошондой муниципалдык мектептерди көбөйтүү, 1-класстан 4-класска чейин бала бакчаларга жакшы шарттарды түзүү. Азыр эми көп эле жеке менчик өтүп кетти. Жеке менчик жыл сайын бул өзүнүн инфляция алмашкан сайын өздөрүнүн төлөмдөрү көтөрүлөт. Элге дагы бул кыйынчылык элге. Сиздин балдарыңыз мектепке барат да, Менин балдарым мектепке барат. Сиз балдарыңызга китепти каяктан аласыз? Менин балдарым Жалал Абад шаарында лицей версте окушат, контракт окушат. Китепти жылына жанагы эмеси менен төлөйбүз. Фонд сыяктуу кылып төлөйбүз китепте. Китептин акысы деп жөн эле акча киргизип коесуңар, анан ошодон улам лицей ошо китептерди сатып алып келет, Жеке менчик лицей. Жеке менчик болгон үчүн ал китепти өздөрү берет, просто китептин акчасын ошол контракттын ичине киргизип коесуңар, анан китепти сатып келет. Ал китепти бала пайдаланып кайтып тапшырат да лицейге. Пайдаланып кайра окуу жылынын аягында тапшырылат. Түшүнүктүү. Ал эми азыр жөнөкөй ошол мамлекеттик мектептерде китептер жетишпейт, китептерди ошол ата эне өздөрү сатып алыш керек. Ошол себептен көп суроолор болуп атат да. Сиздин өзүңүздүн сунушуңуз кандай? Бул нерсе кантип чечилиш керек? Мен өзүм азыркы жаштар бирок китеп окубайт. Эң актуалдуу бул маселе десем жаңылышпайм. Китеп окутууну кызыктыруу керек. Анткени биз ата энелер бир эле балдарды мектеп окутат, мектеп тарбия берет, мектеп билим берет деген бизде түшүнүк менен жашайбыз да. Биз азыркы жаштарды, биз өлкөбүздүн келечеги болгон жаштарды биз ата энелер дагы колдоп, ата энелер дагы кызыгып, бала менен кошо окуп, биздин мына педагогика илимдеринин кандидаты Гапар Мадаминов агайыбыздын эң жакшы демилгиси бар. Жаштарды китеп окууга чакыруу, кызыктыруу. Мен көтөргөн суроо ошол мектептерде китептин жетишсиздиги боюнча да. Китептин жетишсиздиги боюнча азыркы учурда китеп жетишсиздик деген маселени мен айта албайм. Китептин баарына жетишет. То есть мына арифметика, математика, биология сабактарда мектептердеги сабактарда пайдалануучу китептер жетиштүү деп эсептейбиз, Бирок ошол китептерди ата энелер сатып алат экен да. Эгерде мисалга сен 4 балаң мектепке барса, анан 4 балаңа 10 түрлүү китеп алсаң, бир жылда ошол болжойгон эле сумма болуп калат экен да. Мындайча караганда ойлойсуң, бир китептин баасы 50 сом болсо болуптур да депчи. Бирок ал мындай көбөйтүп келгенде көп эле баа болуп калат да. Ошол немени суроону мисалы үчүн жалпы жергиликтүү кеңешке силерге Жалал Абадка суроо түшүп калды ата энелердин атынан. Бизге мектепте ошол немени чечип бергиле. Китеп маселесин чечип бергиле десе, силер ал нерсени карабай койбойсуңар, карап баштайсыңар. Ошондо кандай сунуш болот эле силер тараптан? Кантип чечесиңер ал нерсени? Негизи китеп өлкөнүн менчиги болуп саналыш керек. Билим берүү тармагы биринчи бул мектептерге, мамлекеттик, муниципалдык мектептерге китеп маселесини бекер балдарга пайдалануу максатында чечиш керек. Себеби азыркы учурда баланын ар бир китебинен баштап жеген тамагы, жол акысынан бери акча болуп атат. Ошол себептен китепти акысыз бергенге мамлекет караш керек, билим берүү министрлиги. Ошол себептен баардыгы мына китепке акысыз берилген себеби, акчага берилген себеби бул жерде жеке менчик болгондуктан булардын өздөрүнүн келишим түрдө ата эненин жана мектептин директорунун ортосуна келишим түзүлөт. Ошол келишимде ата эненин өзүнүн макулдуулугу менен. Ошол себептен китеби фонд болот. Азыркы жөнөкөй мектептерде деле пайдаланууга жаңы китептер келген болсо, бир китептин суммасы 25-тен 50 сомго чейин акы төлөшөт
Анткени ал китепти жаңы келген себептен. Эмнеге ошол себептен ал китепти жоготуп коюшу мүмкүн окуучу, же болбосо же бир эскилиги жетип калышы мүмкүн. Ошол себептен ошондой фондду киргизишкен. Эми анда эмесе мына биздин акыркы суроо рейтинг боюнча. Бир жыл депутат болуп өткөндөн кийин рейтинг берилет да. Ал рейтинг атайын добуш түрүндө өтпөсө дагы шаардагы жаштардын эл оозунда бир депутаттар калат да. Сиз өзүңүз бир жылдан кийин кантип өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү баалайсыз? Андан кийин ал баа ким тараптан берилиш керек? Анан кантип ошону бааны топтоп аласыз? Эң туура суроо болду. Биздин шайлоочуларыбыз шайлап эл өкүлү болуп шайлап ишенип, биздин жергиликтүү көйгөйлөрүбүздү чечет деп ишеним менен шайлагандан кийин биздин ар бир шайлоочунун, ар бир аймактын кандай маселеси болсо ошол маселени алып чыгып, талашып, тартышып, эгер бул жаш депутат бунун сунушу айтыла берет, мунун пикири айтыла берет деген басмырлуу болсо, мен кийинки дагы сессияга жолдоп, мен ошону артынан кайра ошол сөз берген шайлоочуларыма ушул маселени чечем деп баш отум менен киришип иштеймин. Анткени эми жаштар бизде энергия бар, күч бар. Мен эми шайлоочулардын эсине кандай максатта каласыз деген суроо болду да сизде. Шайлоочуларыма мен ар бир шайлоочуга мен ушундай программам бар, мени колдоп коюңуз, ушул партияны тандаңыз деп мен ар бир эшикти такылдатып, ар бир жаран менен таанышып, ошолордун ар биринин өзүнүн көйгөйүн угуп келгенмин. Эми ошолордун баардыгын аткарууга убакыт менен, план менен ишке ашырам деген оюм жана планым бар. Ооба, тиги менин кийинки суроом мындай болчу да, жана берилген суроонун маңызы мындай болчу. Бир жылдан кийин өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү шайлоочулардан кантип сурап билесиз? Алар сизге сиздин ишмердүүлүгүңүздү колдоп атабы же колдобой атабы? То есть рейтинг дегенде 1-ден 5-ке чейин мисалы үчүн баалай турган болсоңуз өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү кантип ошол бааны топтоп аласыз? Мисалы ар бир шайлоочуңузга барып дагы эшик каккылайсызбы же кандай кыласыз? Потому что эмнеге мен бул суроону көтөрүп атам? Депутат болуп келгенде шайлоочулар унутуп калат да. Унутуп калат, анан ким шайлаганын да унутуп калат, ал шайлоочу менен байланыш болгонду да унутуп калат. Анан ошону менен ажырым болот да. Ошол себептен суроо да, бир жылдан кийин сиз өзүңүз депутат болуп келгенден кийин ал кайтарым байланышты кантип коесуз дагы, анан кийин өзүңүздүн рейтингиңизди кантип баалап аласыз? Менин шайлоочуларым мага ушундай баа берди дегенде кандай жол менен аткарасыз, өткөзөсүз? Эми шайлоочуларым баа берди дегенде бардык эми шайлоо учурунда биз ушундай иштерди аткарабыз деп сөз берип келебиз да, ошол иштерди ирети менен баарына убакыты менен аткарып, ошону мына соц тармактарда көрүшөт. Мисалы маалымат каражаттарынан алышат. Сиз бир айда бир жаштар менен жолугушканга даярсызбы? Даярмын. Даярсыз, кандай түрдө өткөзөсүз? Ошол жаштар менен жолугушууну соц тармакка жарыя кылып, мен депутат Айгерим Талантовна жаштар менен ушунчанчы күнү завтрак уюштурам деген идеяларды өзүңүздүн жумушуңузга айкалаштырсаңыз болобу? Болот, андай пландарым бар. Эми чет элдик студенттерди окуткан үчүн азыркы учурда эми биз өзүбүздүн жергиликтүү жаштар боюнча пландарым бар. Жаштардын оюн угуп, келечекте кандай пландары бар, келечекте кийинки шайлоолорго жаштарды тартып катышуу иретинде, мисалы көбүрөөк шайлоого жаштарды тартып, алардын өздөрүнүн жаш кандидаттардын жаштарды колдоо максатында пландары боюнча киргизип, канткенде жаштарды көбүрөөк биз шайлоого тартабыз. Ошол боюнча дагы мындай кеңирээк
жаштардын оюн угуу максатында ушундай жолугушууларды уюштурганга пландарым бар. Жаштардын максатында угуу боюнча жолугушууларды уюштурса болот. Ошону менен бирге жаштарга отчет берүү боюнча депутаттар ошол шайлоочулардын наказын аткаруу боюнча ар жылда 2 жолу отчет берип туруш керек да шайлоочулардын астында. Демек ал отчетту кантип беребиз? Сиз азыр айттыңыз, соц тармактарда беребиз деп. Соц тармактарда өзүм жайылтып турам, анан телевидение аркылуу же ошол массалык маалымат каражат аркылуу жайылтып турам дедим. Бирок массалык маалымат каражаттарды күтпөй эле, соц тармакты күтпөй эле ошол жана биздин силердин өзүңөрдүн турмушуңарда, практикаңарда ошол тез жолугушууларды уюштурган туура болот деп эсептейм. Эгерде мүмкүн болсо ошондой практикаңызга киргизе алсаңыз жакшы болот. Анда эмесе урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү маек Жалал Абад шаарынын кеңешинин депутаты Айгерим Талантовна менен болду. Айгерим Талантовна өнөр жай комиссиясында жаштардын тизмесин толуктап келет. Эгерде сиздер ошол өнөр жай боюнча же болбосо жаштар боюнча сурооңуздар болсо, Абдыкарова Айгерим Талантовнага кайрылсаңыздар болот.